Аялыңыз сизди урушса, проблемасын айтса, көчөгө чыгып кет деп айтышат. Көчөгө чыгып кет деген маселеде кээ бир учурда туура, кээ бир учурда ката. Аялды чындап тынымсыз күн сайын бир программа айландырып, баягы бузук диске окшоп бир нерсени сайрап аткан болсо, чыгып кетсеңиз туура. Бирок кээде проблемасы болот, ички жан дүйнөсүндөгү сезимдерди айткысы келет. Кээде балдарыңыздын проблемасын айтат. Ал учурда сиз угушуңуз керек да. Угуп, түйшүгү маселесин угуп, аны решать этип чечип беришиңиз керек. Эркек киши чындыгында проблема чечиш үчүн, күрөш үчүн жаратылган да. Ошондуктан да аял эмес да ал. Үйдөгү мышык эмес ал. Ичинеге эркелеп, ичинеге жыргап жашай турганчы. Эркек киши кыйынчылык үчүн, көчө үчүн, чындап согуш үчүн да. Эгерде сиз аял кишинин проблемасын укпасаңыз, ички сезимдерин укпасаңыз, балаңыздын көйнөгү жок дейт, кийими жок дейт, мунусу жок, анысы жок, алыш керек дейт. Кээ бир учурда туура маселени айтып атат да. Ал учурда сиз бул менен урушуп атат, андай кылып атат, мындай кылып атат деп көчөгө чыгып кетишим керек экен деп көчөгө чыгып кеткениңиз туура эмес. Сиз чыгып кетсеңиз, ал апасына чалат, жакыныга чалат, подружкасына чалат, сизди жамандап, эми болду бүт уругаймаңыз калбайт да. Ошондуктан угуп, аялдын проблемасын, түйшүк маселеси болсо түйшүгүн чечип, ар дайым сен алдыңдамын, эч нерседен коркпо, сарсанаа болбо деп дем бергенди билишибиз керек. Ошондуктан кээ бир маселелерде чыгып кетиш туура, кээ бир маселелерде угуш керек аялды.